Дайыны жок да, ошо таштап салдым, мен көлдөн келдим да. Азыр бул кимдин үйү? Булардын үстүндө пока балдар жашайт. Просто балдар менен улуу кызым да ооруйт да. Эпилепсия менен ооруйт да. Тырышып тил башына жанат салат да, аңтарып. Жылгандан кийин коме жатып калат да, ошо болбойт. Кызым дарысы 1 айга жетпейт десе, анын дарысы аябай кымбат да. 2 малдан нече даанысын бербесе деген тырышып кулап ошондотканда да карабай кетип калды тийгенчи. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Бөлүшөлү аттуу кайрымдуулук долбоордун негизинде кече бизге бир номур кайрылды. Бул эжебиз Ыс-Көл жергесинен болот. 6 баланын энеси, кароосуз калган. Жалгыз калганын угуп калган иниси Бишкек шаарына чакыртат. Инисинин 2 бөлмөлүү батири бар. 2 бөлмөлүү батирде ата-энеси, өзүнүн аялы, балдары менен, кийин эжеси 6 баласы менен келип, ошол 2 бөлмөлүү батирде жашап отуруптур. Биз дагы продуктага муктаж экен деп, дароо Россия жергесинде иштеп жүргөн Сайдоказ досубузга чалып, ал жактан акча жыйнап берүүсүн сурандык. Ал дагы дароо ошол айланасындагы инилерден, достордон жыйнап бизге жиберди. Биз дагы барып ошол күнүмдүк керектелчү оокаттарды алып барып бердик. Кийин абалды байкадык. Кирсек, ал жерде апасы инсульт экен. Ошол үйдө эч ким иштебейт экен. Чоң кызынын бир аз талмасы бар экен. Кээде жыгылып калчу адаты бар экен. Ошол кызына дары-дармектер жана күнүмдүк керектелчү оокаттар, азыркы көмүр, мына ушул нерселерге муктаж. Эгерде эжеге жардам берем деген жарандар болсо, бизге кайрылыңыздар. Биз ал эже менен байланыштырабыз. Же болбосо сиз жиберген аманатты алып барып бергенге даярбыз. Анда эмесе отчет иретинде ушул видеону тарттык. Көп кечиктирбей сиздерге сунуштайбыз. Дайыны жок да, ошо таштап салдым, мен көлдөн келдим да. Көлдөн келдиңиз. Таштап салып эле жок да, билбейм ага. Ошо кредит алып берип кой, анан жок да. Ушунун бери эле жок. Балаңыздын эң чоң канча? 6-класс, улуусу кыз, андан кийин 4 эркек, анан кичүүсү кыз. Кыз, жакшы экен. Азыр шаарда бул кимдин үйү? Эч эме ыйлабаңыз. Азыр бул кимдин үйү? Менин. Булардын үстүндө пока балдар жашайт. Кийин көлгө кетесизби? Жок, кетпейм го, аякта уже таштап салды да. Просто балдар менен улуу кызым да ооруйт да. Эпилепсия менен ооруйт да. Анысын дары таппай калдым, акча издеп, эч ким бербей койду. Мен уже айлам кетип, бияка мага инсульт болуп кетип да аяктачы. Буларды кыйнабайын деп эле бияктын 2 килосарий боюнда бар келдимчи. Анан бул туугандарды аябай эле койкой, кечикке эле буларды кыйнай берем деп убактылуу жардам беришчү буларчы. Анан кечикке эле кыйнап эле аттана берем деп, бирок башка некесин кыйып кетип калыптыр, ушу боюнда бар экен да ушу. Анан таштап кетип калат, эми мейлим аталамын атасы деп чыдап жүрүрдүм уже. Анда таштап салды, анан кыйналып кеттим уже. Анан айтканга туура келди, анан бияка келдим да ошо. Кызым дарысы 1 айга жетпейт десе, анын дарысы аябай эле кымбат да, анын дарысы. Канча кетет бир айына? Бир айында 30 таблетка алам, 1100 да. Бирок ал 30 таблетка жетпейт да, кайра да алышым керек болуп калат. 2 малдан нече даанысын бербесе деген тырышып кулап ошондотканда да карабай кетип калды тийгенчи. Уже аяк күндөр шилекке алып кырылда уже кулап жатып калчу да ужачы. Ушундай болуп калды да, анан бирок тиги аялда чалып ыйлап мен аборт кылдырышым керек, 2,5 айлык коюмда бар тыйбы десе, аны да алдыр деп айта алган жокмун. Алдырбай эле кой, мейли жашагыла, бактылуу болгула дедим. Башка эч эмне айтпаган элем. Просто ушунча жыл, 14 жыл жашап анан алдыртып кетип калды, ошонусуна аябай ушунчалык. Биз негизи кызыңызды укпадык эле, сизди эле угуп ошол 6 баласы менен бир аз кыйналып атат деген продукттан алдык. Анан ооба, бияка дагы просто 6 бала менен эме да эми төрөшүнүздөр просто. Если өзүм бир кичине бир аз үй болсо деле, балдарын коюп коюп иштеп кичинекей жумуш таба алсам да жакшы болмок да. Анан мен 6 бала менен тияк биякта болуш. Анда кызыңызды жүзүн көрсөтпөй тартсак болобу? Ооба, чыкпа.
Бирок муну калтырбагадан 3-4 жылга чейин муну беришибиз керек эди да. Бир ойм ошондон жакшы болуп кетсе экен. Любой убакта кулай берчи да. Жа жөн эле кулап калабы? Тырышып тил башына чейин чайнап салат да, аңтарып. Жылгандан кийин коме жатып калат да, башы ойгонбойт. Эртең менен ойлоп да. Дене башы ооруп, анан тамагы ичпей, ушу көпкө чейин кайнап, анан ичип баштайт. Анткени тилин чайнап алса деген желбей калат экен депчи. Бирок өзү билет да, мындай кулап атканчы. 6-класс, бул 4-класс, 1-класс, 0 класс. Тигил балам, тиги 3 жаштагысы бияктагысы, тиги келиндин баласы. А тиги кроватта кичинекей кызым жатат. Хажира. Могу дарыны тартпайсыңар? Чачылагындыбы? Ушул дары дармектерден жардам берем дегендер болсо бизге кайрылыңыздар.